Айзада кызыл футболка менен муунту өлтүрүлгөн. Каза болгон Айзада Канатбекова футболка менен муунту өлтүрүлгөн. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов билдирди. Анын айтымында учурда соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча кызга муунтудан улам дем жетишпей калган. Ал шектүү Замирбек Теңизбаевдин футболкасы менен муунту өлтүрүлгөн. Өз кезегинде шектүү өзүнүн моюн тарабын 3 жолу бычак менен кескен. Анын бир жарааты терең болгон. Натыйжада шектүү көп кан жоготуудан улам каза болгон деп билдирди Утемисов. Булак Кадам медиа. Бишкек милициясынын башчысы Айзаданын жакындарынан кечирим сурады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Бакыт Матмусаев борбор калада уурдалып, кийин киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын жакындарынан кечирим сурады. ИИМ кызматкери Кыргызстандын жараны жана ата катары Айзада тууралуу жаңылыкты өтө оор кабыл алдым. Шаардык милициянын атынан кыздын жакындарынан, туугандарынан кечирим сурайм. Биз аны сактай албадык. Баарыбыздын кыздарыбыз, карындаштарыбыз бар. Ала качуу бул оор кылмыш, деди ал. Матмусаевдин айтымында милиция 5 апрелден бери кызды жана аны ала качкан балдарды күнү түнү издеген. Ал кылмышкерлер тиешелүү жазасын алаарын убадалады. Булак Кыргыз кабар. Айзада балыкчыда жерге берилет. Кошуналары ал тууралуу эмне дейт? 27 жаштагы Айзаданын сөөгү балыкчы шаарында жерге берилет. Учурда маркумду акыркы сапарга узатуу үчүн боз үй тигилип, жакын адамдары, туугандары, кошуналары жана башкалар сөөгүттү күтүп жатышат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, Айзада Таята тайэнесинин колунда өскөн. Айзаданын атасы менен апасы ажырашып кетишкен. Бул жакта Таята тайэнесинин колунда өскөн. Жалгыз кыз болчу. Сөөк алынып келе элек боз үй тигилип жатат. Саат 15:00 чамасында жетип калат дешти. 11-класска чейин бул жакта окуган, аябай жакшы, тартиптүү кыз болчу. Жароокер, жоош, сыйчыл эле. Угуп алып, аябай жаман болуп жатабыз, деди маркумдун кошуналары. Булак Турмуш Кейже.